20 жылга жакын убакыттан бери араб өлкөлөрүндө бизнес чөйрөсүндө алектенип келген Сувра Чакраборти Кыргызстандын ишкерлери менен биргелешип иштешүүгө кызыктар. Өзгөчө Айыл чарба тармагына басым жасаган чет элдик ишкер алча, кулпунай сыяктуу мөмө жемиштерди дүңүнөн сатып алууга даяр. Эгер инвестициялык климат жакшы болсо, анда Кыргызстанга мөмө жемишти кайра иштетүүчү ишкана ачсам деген ойдо. Посмотреть, какие продукции отсюда можно взять. Кыргызстандын өзгөчө экологиялык жактан таза айыл чарба азыктары аябай жакты. Мен негизи өсүмдүктөрдүн көптөрүн бир өлкөдөн алып кайра иштетип, экинчи өлкөгө сатам. Бул багытта биргелешип иштешүүгө болот. Алча менен кулпунайдан башка Кыргызстанда өндүрүлгөн бал дагы көп өлкөлөрдө жогору бааланат. Ошол эле учурда төбурчак сатып алууну да ойлонуп жатам. Кыргызстан араб дүйнөсү менен кызматташтыкты баштагандан бери мамлекет башчысы жана башка бийлик бутактары менен расмий сапарлар болуп, көп документтерге кол коюлган. Дал ошол тыгыз мамилени улантууга дагы бир кадам жасалды. Кыргызстанга келген Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнүн кызматташтык кеңешинин башкы катчысы Наиф Фалах Мубарак Аль Хаджрав сапардын алкагында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолугуп, кызматташтыктын маанилүү багыттары, анын ичинде саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык маселелер талкууланды. Сүйлөшүүнүн ичинде бийик жана жогорку деңгээлдеги саясий кеңешмелерди уюштуруу жана булуңдагы араб мамлекеттеринин Кыргызстанга жакындатуу үчүн кадамдарды жасоо, ошондой эле аймактар аралык кызматташтыкты өнүктүрүү максатында аракеттерди көрүү жөнүндө ой алмаштык. Мындан тышкары эл аралык жана аймактык коопсуздук маселелери боюнча дагы ой алмаштык. Афганистандагы, Йемендеги, Украинадагы акыркы кырдаалдар боюнча дагы пикир алмашуу болду. Өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги менен булуңдагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңешинин ортосунда кеңешмелерин өткөрүү механизми боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюп, эки тараптуу кызматташуубуздун пайдубалын бүгүн түптөдүк. Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнүн кызматташтык кеңеши регионалдык жабык эл аралык уюм. Анын негизги максаты мүчө өлкөлөр менен экономикалык, социалдык жана маданий ишмердүүлүктү координациялоо, кызматташуу жана интеграция болуп саналат. Кезегинде уюмдун башкы катчысы Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан менен кызматташууга кызыктарлыгын билдирди. Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан менен байланыштарды түзүүгө жана бекемдөөгө кызыктарбыз. Мындан ары эки тараптын тең кызыкчылыгына пайда алып келген кызматташуу илгерилейт деп үмүттөнөбүз. Белгилей кетсек, биз экономика, инвестиция жана азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу жана туризм багытында жемиштүү иштешүүгө кызыктарбыз. Эки тараптуу документке кол коюу аземи башталууда. Иш чаранын алкагында Перс булуңундагы араб өлкөлөрү арасында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Тараптар мындай маанилүү документ өлкөлөр ортосундагы кызматташуунун жаңы бир этабы болоорун айтышып, бул меморандум кызматташтыкка жакшы негиз түзүп берерин белгилешти. Кыргызстан менен араб өлкөлөрүнүн ортосундагы соода потенциалын өз ара пайдалануунун мүмкүн болгон түрлөр арбын, өлкөлөр аралык инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга, биргелешкен ишканаларды түзүү жана араб өлкөлөрүнүн рыногунда Кыргызстандан өндүрүлгөн продукцияларды жайылтууну илгерилетүүгө басым жасоо менен ишкердик жана инвестициялык кызматташуунун жаңы тепкичтерин ачууга мүмкүнчүлүктөр бар. Экспо 2020 алкагында дагы ушу Кыргызстандын улуттук күнүндө дагы арнап биз бизнес форум жана туристикалык роуд шоу өткөргөнбүз. Анда дагы ушул экспорт багытында жана инвестиция тартуу максатында дагы биз бир нече презентацияларды көрсөтүп, ушул келишимдерге дагы кол койгонбуз. Соода экономикалык алакабызды мындан ары өнүктүрүү багытында дагы бир уюштурулган иш чара болуп саналат. Бүгүнкү күндө араб өлкөлөрү менен кызматташтыкта оң маанайдагы өсүш байкалат. Акыркы 3 жылда алып карасак, товар жүгүртүүнүн көлөмү 2,5 эсеге көбөйгөн. Ушул тапта кызматташтык бардык тармактарда уланып жатат. Алар айыл чарба, туризм жана энергетика жаатында кызматташтыкка кызыктар. Ушул тапта жалпы соода жүгүртүүнүн көлөмү 70 миллиондун тегерегинде, бирок бул көрсөткүчтү дагы жогорулатуу боюнча кадамдар бар. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.